Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы кыргызстандык агалар, энелер, достор, амансыздарбы? Менин аты жөнүм Тынчтык Жумабаев. Учурда Европада фур айдап иштеп жүрөм. Тагыраагы стажировкада жүрөм. Келгениме эми араң 1 ай болду. Facebook баракчамдан, Instagramдан, WhatsApp, Telegramдан көптөгөн тааныш агалар, энелер, достор сурап атышат. Европага кантип кеттиң, бизде барсак болобу? Ортомчу агентстволор аркылуу кеттиңби же фирмалардын өздөрү менен түз келишим түздүңбү? Деги эле кантип барса болот? Кандай документтер керектелет? Канча акча каражат керектелет? Кайсы тилдерди билиш керек? Европада айлык акылар канча? Деги эле ал жакта жашаса болобу деген сыяктуу көптөгөн суроолор келип атат. Өзүм келгениме 1 ай болгонуна карабастан билген маалыматтарым менен сиздерге бөлүшүүнү туура көрдүм. Мен өзүм Ош шаарындагы ортомчу фирмалар аркылуу келдим. Литва өлкөсүнүн Гиртека деген фирмасына келдим. Канча акча каражат керектелет? Мага 1100 евро жалпы документ иштерине кетти. Анын ичинде виза, билетиңиз бар. Андан сырткары бул жака келгенден кийин 15 күндөн 1 айга чейин обучение болот. Хостелде жашайсыз. Ошого өзүңүздүн күнүмдүк тамак ашыңызга, хостелге төлөй турган акча каражатын сала келишиңиз керек. Мен 500 евро алып келгенмин, ошол жетти 15 күнгө. Анан кандай документтер? Эң биринчиден айдоочулук күбөлүк, праваңыз С.Е категориясы болушу шарт, жана 5 ай стаж болушу шарт. С.Е категориясы басылгандан кийин 5 ай өтүш керек. Анан бардык керектелүүчү документтерди ошол фирманын жигиттери айтат, же болбосо өзүңүз түздөн түз онлайн регистрация кылып, катталып келишим түзсөңүз, ошол жердеги ошол фирманын өздөрүнүн тиешелүү адистери сизге бүт түшүндүрүп берет, эмне документтер керек экендигин. Ошол 15 күн обучение болду. 15 күн хостелде жашадык, барып келип окудук учебный центрге. Андан кийин жакшы мен кыргызстандык наставник таап, бул жакта WhatsApp, Telegram группалар бар кыргыз жигиттеринин. Өзүңүз наставник табышыңыз керек. Эгер өзүңүз наставник таба албасаңыз, башка улуттагы айдоочулар менен сизди кошуп жиберет. Украиндерге туш келип каласызбы, белорустаргабы, же кыргызгабы, айтор ал жагы пешене деп коет. Мен ошол группалардан издеп таап, ошол Сусамырлык Мирлан деген жигит как раз бул жака келип отпускадан келмей экен, ошону күтүп, мен ошол Мирлан деген жигит менен стажировкага чыгып, азыр ошол менен иштеп, ошол жигиттен көп нерселерди үйрөнүп жүргөн кезим. Жумушка чыкканыбызга бүгүн 22 күн болду. Анын ичинде стажировкада эмнени үйрөнөсүз? Негизи стажировка 20 күндөн 2 айга чейин болот. Бул сиздин өзүңүздүн жөндөмүңүзгө, үйрөнүшүңүзгө жараша. Качан наставнигиңиз менеджерге болду, бул өзүнчө өз алдынча машина айдай алат деп тастыктаганга чейин жүрөсүз стажировкадачы. Анын ичинде Европанын жолдорун үйрөнөсүз, кайсы жолдор менен жүрсө болот, кайсы жолдорго запрет, кайсы өлкөлөрдө саат канчага чейин запрет, кайсы өлкөлөрдө кайсы программалар менен, приложениялар менен акча төлөнөт, заправкаларга кандай приложениялар менен төлөнөт, трансикс, тахограф. Бул нерселер тууралуу буюрса кийинки видеолордо кененирээк токтолобуз. Негизи ушул жумушка байланыштуу эмне керек, бүт баарын ушул наставник үйрөтөт ушул стажировканын убагында. Ал эми айлык акылар тууралуу. Айлык акылар ар бир фирмада ар кандай. Мен иштеген фирмада стажировкага чыккан күнүңүздөн баштап ар бир күнүңүзгө 40 евродон төлөп берет. Башкача айтканда, стажировкада 1 ай жүрсөңүз 1200 евро, 2 ай жүрсөңүз 2400 евро төлөп беришет. Андан соң өзүңүз самостоятельный водитель болуп, өзүңүз машина алып чыккандан кийин күнүнө 70 евродон төлөнөт. Андан сырткары экобал деп коет. Экобалыңызга дагы төлөп беришет. Экобал тууралуу кийинки видеолордо буюрса дагы кененирээк түшүндүрөбүз. Айлык акылар кыскача ушундай. Ал эми жашоо кандай болот? Квартирадабы, асабняктабы же вилладабы? Албетте жашоо машинада болот, фурада болот. Өзүнүн боктоочу бөлмөсү бар, ашканасы бар, кладовкалары бар. Мен силерге аны алдыда көрсөтөм буюрса бүт баарын. Силер постоянно машинада жашасаңар, кантип жуунуп таранасыңар,
намаздарыңар кандай болуп атат деген суроолор да келип калат. Бул жакта атайын фуралар токтой турган паркингдер бар. Ал паркингтердин ичинде сонун шарттары менен дааратканалар, ажатканалар, душтар бар. Мен силерге ошондой дааратканалардын бирин көрсөтүп берейин. Бул жер Франция мамлекетинин Калайс деген шаарында жайгашкан паркинг. Англия менен чектешкен жери. Ошол жердеги бир даараткана менен силерди тааныштырайын. Бул эркектер үчүн, ал эми ар жагы аялдар үчүн. Сол жактагы ажаткана, ал эми оң жактагы даараткана. Ушундай шартта. Бул жагы душ. Ушундай шартта. Илгичтер менен айдачыларды кое турган текчелери. Ушундай сенсорный душ. Ал эми бул жагы ажаткана. Мына ушундай шартта дааратканалар. Мына ушундай достор, сиздер үчүн алгачкы даярдаган видеом ушул болду. Сиздерди дагы да кызыктырган суроолор болсо, комментарийге жазыңыздар. Албетте ар бириңиздерге жооп бергенге аракет кылам буюрса. Мындан кийинки видеолорубуз иштин жүрүшү тууралуу болмокчу. Башкача айтканда, тахограф, трансикс жана менеджер менен кантип иштешүү керек, ушул тууралуу кененирээк детально токтолуп айтып берем буюрса. Андан сырткары дем алыш күндөрү Европанын кооз тарыхый шаарларына чыгып, ошол шаарларды да сиздерге чагылдырып көрсөтүп бергенге болгон аракетимди жумшайм буюрса. Анда эмесе амандыкта көрүшөлү достор.